Урматтуу кесиптештер, урматтуу ардагерлер, кадырлуу коноктор, айымдар жана мырзалар. Бир 10 күн мурун эл аралык конференция өткөздүк элек, ушу финансисттердин майрамына карата. Ошондо айттым элем, что я очень горжусь тем, что я принадлежу к семье Министерства финансов. Чындыгында эгемендүү Кыргызстан тарыхында 3 ордо 3 жолу финансы министри болдум. Жогорку Кеңештин бюджет комитетинин төрагасы болуп иштедим. Бүгүн мына министрлер кабинетинин башында турам. 90-жылдары салык кызматында иштеп, жүрдүм сиздер менен чогуу. Айтор финансы саясатында жүргөн бардыгыңыздарды, дээрлик көпчүлүгүңүздөрдү тааныймын. Ар бириңиздер менен өтө жакындан иштешип калдым. Ушунун баары мага бюджеттик мыйзамдын киреше жана чыгашасынын балансын кармоого, макроэкономикалык саясатты туура жүргүзүүгө үйрөткөн чоң мектеп, университет жана албетте академия болду. Баарыңыздарды өлкө финансисттеринин кесиптик майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Алмаз Кушпакович мага өзүнүн докладындагы теңин берген, кичине мен көбүрөөк токтолуп койсом кап этпейсиздер. Урматтуу кесиптештер, бүгүн Кыргыз Республикасынын финансы министрлиги 1924-2024 деген салмактуу китепти бардыгыңыздарга таратса керек. Мыкты китептердин бири болуптур. Ичин барактап отуруп, 100 жылдык тарыхта мамлекеттин финансы системасы өлкөнү түптөөчү, өзгөртүүчү, өнүктүрүүчү, күчтүү жана башка катализатор экенине дагы бир жолу ынандык. Бир кылымдык тегерек дата бул чоң тарых. Кыргыздар кылымдар бою адамзат пайдаланган финанс-экономикалык баскычтарды басып өткөн. Кезинде жүгүртүү үчүн өзүнүн бермети, тыйыны, акчасы сому болгон. Бирок Октябрь революциясы жалпы элге үмүт алып келгендиги айныгыс чындык бул. 1918 жылы 22 мартта экономика жана финансы тармагын башкаруу үчүн алгачкы улуттук экономикалык совет түзүлгөн, эл чарба комиссариаты, совнаркомдор иштей баштаган. СССРдин курамында Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында мамлекеттик пландоо комитети, Госплан жана финансы министрлиги түзүлгөн. Союз малында финансы системасы өзгөчө мүнөзгө ээ болгон, ресурстардын олуттуу бөлүгү борбордон алыскы Москвадан келип турган. Ал эми Кыргызстандын Жусуп Абдрахманов, Исхак Разаков, Турдакун Суалиев, Абсамат Масалиев сыяктуу жетекчилери колдо бар бардык ресурстарды максималдуу натыйжалуу пайдаланып, өлкөнү курган жана индустриалдык жолдо өнүктүргөн. Ушул аралыкта өлкөнүн финансы системасына дагы бир топ инсандар кызмат кылды. Бүгүнкү 100 жылдык чоң салтанатта алардын ысымы жогорку сыймак менен аталышы керек. Эч кимдин ысымы көмүскөдө калбоого тийиш. Тарых эч качан жашырылбайт. Финансы министрлигинин 100 жыл ичинде 34 адам башкарыптыр. Сокуренко, Юрюпин, Равинский, Устюжанов, Булатов, Уваров, Муратов, Петр Ивановичтер 30-жылдардагы кыйын кездерде башкарган экен. Согуш маалында жана согуштан кийинки мезгилдерде Жаркынбаев Мукаш Жаркынбаевич 44-жылдан 47-жылга чейин башкарган. Андан кийин Кошмуратов Гафур Муратович 48-жылдан 1955-жылга чейин жетектеген. Андан кийин финансы министрлигинин башында Сүйүнбаев Акматбек Сүтүбаевич 1955-ден 60-жылдарга чейин, Токтоналиев Али Аскар 1960-жылдан 1985-жылга чейин 25 жыл министр болгон. Кунакунов Керимжан Кунакунович 5 жыл жетектеген экен. Бул инсандар мамлекетке кызмат кылуунун зор үлгүсүн көрсөткөн инсандар эле. Урматтуу замандаштар, 100 жылдыкты белгилөө менен биз Кыргыз мамлекетинин, анын ичинде финансы системасынын түптөөсүнүн башатында турган инсандарга, ошол биздин каарман ата-бабаларыбыздарга таазим кылабыз. 20-кылым Кыргыз эли үчүн өз мамлекеттүүлүгүн түптөө, эгемендикке жетүү жолун талыкпастан издөөнүнүн доору болуп, тарых барактарында калды.
эгемендүүлүккө ээ болгондон тартып, өлкөнүн финансы системасы өз жолун жаңы финансылык системаны куруудан баштады. Ал жолдун башында мына бүгүн арабызда отурат Муралиев Амангалди Муралиевич, Камчыбек Шакирович, Нанаев Кемелбек Касымкулович, Койчуманов Талабек Жумашевич, Султанов Марат Абдразакович, Медеров Султан Октябревич, Темирбек Асанбекович, азыркы Газпромдун жетекчиси Абилдаев Болот Эралхановичтер 2005 жылга чейин министр болушту. 2005 жылы Болот Эралханович болгон министр. Эгемендик мезгилинде татаал сыноолордон өтүүдө финансы министрлигине абдан чоң үмүт артылган эле. 90-жылдардагы менчиктештирүү саясатыбыз рынок экономикасына өтүүдө биринчи кадамдардан болгон. Ал жеке сектордун өнүгүүсүнө инвестицияларды тартууга түрткү берген. Ошол кездерде улуттук валютаны киргизүүнүн башатында болуп, салык жана бажы жыйымдарын жыйнап, аларды элге, эл чарбасына бөлүп берүүдө кылдат саясат жүргүзүү менен экономиканы алга сүрөгөн сиздер болдуңуздар. Жалпы коомубузда бүлүк салган саясий окуялардын, дүйнөлүк экономикалык бир бурчун бузуп чыккан валюталык финансылык кризистердин терс таасирин азайтып, ошол кризистердин толкунунан алып чыккан акылга таразаланып, туура такталган финансы саясаты болду. Бул иште сиздердин салымыңыздар зор. Ошол учурлар туруктуу экономикалык өсүүнүн оптималдуу жолун табуунун жана сулоолордун мезгили болду. Өтө татаал жол болду. Кээде олуттуу финансылык салымдарды, анын ичинде тышкы карыздарды алууга аргасыз кылды. Бирок биз такшалдык, тажрыйбага жана ишенимге ээ болдук. Андан кийин 10 жылда 2005 жылдан бери 8 киши министр болуп турбуз. Бул жылдарда министрликте көбүрөөк министр болгондордун арасында мен жана Касымалиев Адылбек Алешевич экөөбүз экенбиз. Адылбек Алешевич 4 жылга жакын министр болуптур. Бүгүн биринчи менин орун басарым дагы финансы блогун тейлеп жүрөт. Негизги мамлекетте макроэкономикалык стабилдүүлүктү турмушка ашыруу үчүн акча кредиттик саясат жана салыктык бюджеттик саясат өкө тең жакшы шайкеш келип иштеш керек. Акча кредиттик саясатты Улуттук банктын башында Кубанычбек Кеңешевич өзүнүн командасы менен финансы министрлиги Бакитаев Алмаз Кушпакович менен чогуу мына 2021 жылдан бери өлкөнүн болуп үзүрүлүп иштеп жатканын белгилеп кетким келет. Туура жүргүзүлгөн саясаттын натыйжасында ийгиликтерибиз дагы арбын болууда. Өлкөнүн ички дүң продукциясы 1991 жылы 100 миллион сомду түзсө, 2024 жылы 1,5 триллион сомду түзөт деп турабыз. Акыркы 10 жылдарда 2010-2020 жылдарда ички дүң продукциябыз 419,3 миллиард сомго өссө, акыркы 3 жылда жана мен айтып кеткен макроэкономикалык саясат туура жүргүзүлгөндүктөн, профессионалдар жетектеп аткандыктан биз 589,2 миллиард сомго көбөйтө алдык. Мурда миллиардтар менен акча санап аткан финансист экономисттер жакындан бери триллиондорду санай баштады. 2005 жылдары, 2020 жылдары бир топ жакшы иштер болду. 2020 жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмү 247,8 миллиард түзсө, 3 жылдан кийин бюджеттин көлөмү мына 660-670 миллиард сомдон ашат деп турабыз. Мунун ортосунда эки жолу баткен окуялары, батыштагы эки бир туугандын чабыштары дагы болуп кетти. Бирок биздин экономика туруктуулугун көрсөтө алды. Салык кызматы 2019 жылы постковидный периодка чейин 78 миллиард сомду чогултса, 2023 жылы 185 миллиард сомду чогултту. 2024 жылга 200 миллиард сомдон ашык акча чогултканы турат. Бажы кызматы дагы 19 жылы 43 миллиардтын тегерегинде чогултса, былтыр 107 миллиард сомду чогултту. Урматтуу кесиптештер, биз бир да жаңы салык киргизген жокпуз. Салыктын көлөмүн да көтөргөн жокпуз. Биз ушу фискалдык реформалардын үстүндө иштеп атабыз, ачык айкындуулукту камсыз кылып атабыз. Мамлекеттик финансы башкаруудагы натыйжалуу реформалар жана санариптештирүү, фискалдаштыруу, салыктык бюджеттик жана бажы саясатындагы жаңы демилгелер акционердик коомдорду
мамлекеттик ишканаларды капиталдаштыруулар мамлекеттиктердин активтердин өсүшүнө кескин түрткү болду. Мамлекеттин активтери 2015 жылдан 2020 жылга чейин 50% өссө, 420 миллиард сомду түзүп, биз бир иштеген 3 жылдын ичинде 824 миллиард сомго көтөрө алдык. Мындай жетишкендиктерге саясий коррупциянын демонтаждалуу дагы чоң бир себептердин бири болду. Анын башкысы урматтуу президентибиз айтып кетти, мына Амангелди Мырзадыкович айтты, бул кумтөр болгон. Кумтөрдөн алган дивидендтер мына 94 жылдан 21 жылга чейин 100 миллион долларды түссө, 2,5 жылдын ичинде эле дивиденд гана катары биз 300 миллион доллардан ашык акча алдык. Жалпысынан 2,5 жылдын ичинде 710,8 миллиард доллар түзүлдү. Ал эми биздин запастарыбыз улуттук банкта бир топ тоннадан алтын көп экенин көрүп турасыздар. 50 тонна алтын бар десек ишенбей, депутаттарыбыз барып ары бери көтөрүп да көрүштү окшойт. Улуттук банкыбызда ал запасыбыз турат. Ушул каражаттар жакшылыктын айлампасына барууда. Пенсия, пособие, айлык акы, курулуш, ирригация жана башка бардык тармактарга жөнөп жатат. Алмаз Кушбековичтин командасынын эмгегинин мына бүгүн жогору бааланды. Садыр Нуркожоевич сиздерди, Алмаз Кушбековичти, Алтынбек Каныбековичти, Самат Сатаровичти 3-чү даражадагы манас ордени менен сыйлап, жаңы доордо кийин пенсияга чыкканда эмес, азыркы иштеп атканда сыйлыгын берип, мындан ары дагы таза, бизди уят кылбай иштеп, элге үлгү болот деген сөздөрүнө биз дагы терең кошулабыз. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Адам фактарын эч ким жойгон эмес, адамдага карап адамдар түзөлөт. Кечээ Садыр Нуркожоевич өлкөдөгү базар ишкерлери менен дагы бир жолу жолукту. Аларга түзүлгөн шарттар, жеңилдиктер 0,1% эң төмөнкү ставкалар бир дагы дүйнөдө жок, урматтуу коллегалар. Мамлекеттин негизги талабы бүт соода тармагыбыз контролдук кассовый машиналар менен, электрондук счет фактуралар менен, электрондук товаротранспортный накладнойлар менен милдеттүү түрдө мындан ары колдонуп, мындан ары дагы биз товарлардын ары бери жүргөнүн, акчанын кыймылдашын көрүп турубуз керек экенине дагы бир жолу кошулуп, бизди ишкерлер да колдоп атат, кожоюндар да колдоп атат деп мен терең ишенем. Эки нерседен Кыргызстанда качып кутула албайсыңар деп биз убагында айттык эле курултайдын мүчөлөрүнө, бул өлүмдөн, анан салыктан. Ошо система буюрса Кыргызстанда кирип келатат. Урматтуу кесиптештер, британиялык экономист убагында Джон Стюарт Милл деген 1800 жылы эле мындай деп айткан экен. Государственные финансы – это нервы государства. И как от здоровья нервной системы зависит здоровье организма, так и от состояния государственных финансов зависит благополучие страны. Чынында эле финансы өтө сөзгич, чуткий организм болот экен, тынч жана коопсуз бир чөйрөдө кадымкыдай бакубат жашоого жана токчулукка түрткү болот экен. Мындай оң натыйжаларды түпкү өзөгү профессионалдык команда жана элдин ишеними. Өзүңүздөр билесиздер, Республиканский Американский институттун изилдөөсү боюнча азыр биздин президентибизге жана өкмөткө 82% Кыргызстандын эли ишенип турат. Бүгүн мен айрыкча сиздер менен чогуу 1-2 чоң долбоорго токтоло кетсемби деп атам. Мына 10-11 июнда 1-2 күн эле биздин министрлер кабинети эң чоң род-шоу өткөрүп атат. Венада 197 финансылык институттардын баары катышабыз деп өзүнүн макулдуктарын берди. Биз Камбарата бир проектинин экинчи этабына өтүп атабыз. ТЭО эмдиги жылы майда бүтөт. 3 өлкө — Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан өзүбүздүн күчүбүз менен ушу Камбарата бир кесинин куруп бүтөйлү деп атабыз. Буюрса биз акыркы мына жылдары урматтуу президентибиз кандай деген бизге тапшырма койгон. Биринчиден, экономика өнүгүш үчүн сөзсүз түрдө финансы, экономиканы өнүктүрүү үчүн энергетиканын, электроэнергиянын булагы керек. Акыркы 100 жылдын ичинде биз болгону 3,6 миллиард киловатт-час установленной мощности электроэнергиябыз бар эле. Мына бүгүнкү күнгө чейин.
Жақынқы 10 жылда бізге 3,8 миллиард киловатт-час установленной мощности электроэнергияны турмушка ашырасыңар деп биздин өкмөткө урматтуу президентибиз тапшырма берген. Ошонун эң орчундуусу ушу Камбарата. 1 миллиард 850 миллион киловатт электроэнергия биз алышыбыз толук мүмкүн. Ал эми Өзбекстан менен Казакстанга биз суу боюнча проблеманын дээрлик көпчүлүгүн чече алабыз. Буюрса, мына сиздер дагы эгерде слайд болуп атса көрсөңүздөр болот. Туркия жана Кавказ мамлекеттери кандай өсүп атканын, Индия менен Кытайдын жарыктарда кандай түнчүндө көрүнө тургандары, азыр Кембридж атайын ошондой программа технологиялары бар экен, экономиканын өсүшүн көрсөтөт экен. Индиянын ички дүң продукциясы 2012 жылы 1,8 триллион болсо, 2023 жылы 2,7 триллион болду. Түнчүндө кандай жарык болуп аткандарын көрсөңүздөр болот. Кытайдын ички дүң продукциясы 2012 жылы 8,2 триллион болсо, 2023 жылы 13,6 триллион долларды болгонтат. Мына ушул Армения 2012 жылы 9,9 миллиард сом доллар болсо, 2022 жылы 19 миллиард доллардан өттү. Борбордук Азиядагы жарыктардын өзгөрүүсү Фергана өрөөнүнөн жакшы байкалат. Өзбекстандын ички дүң продукциясы 2012 жылы 50 миллиард доллар болсо, 2023 жылы 90,9 миллиард сомго жетти. Ташкент, Самарканд, Бухара, Анжан шаарлары дагы жапжарак боло башташты. Кыргызстандын ички дүң продукциясы 2012 жылы 6,6 миллиард доллар болсо, мына 2023 жылы 13,8 миллиард долларга жеттик. Жана 5 жылда кандай айырма болгонун 2012 жылдан 2019 жылга чейин сиздер салыштырып көрсөңүздөр болот. Бишкектин аянты 3 эсе кеңейди, көлдүн айланасы жарык боло баштады, Балыкчы, Каракол, Жалал Абад шаарлары жарыктары көбөйө баштады. Мунун баарына тең электроэнергия керек экен, биз ушунун үстүндө чоң жакшынакай иштерди астыга жылдыра баштадык. 50дөн ашык чакан ГЭСтер быйыл ачылат. Күн энергиясынан, анан шамал энергиясынан дагы станциялар курула баштады. Экинчи чоң проектибиз, көчөгүнө өзүңүздөр күбө болдуңуздар, бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан төмүр жол. Бул жол Шанхай менен Париждин ортосундагы эң кыска жана түз жол болот. Жалпы түштүк чыгыш Азия менен Европаны жана Борбордук Азияны бириктире турган даңазалуу жибек жолунун кайра жаралышы. Буга чейин канча план, канча сөз болуп келди эле, саясий чечимди кабыл алып, Садыр Нуркожоевич мына элибиз колдоп берип, буюрса биздин өкмөткө, биздин доорго бул тарыхый жолду куруу миссиясы жүктөлдү. Бул жолду биз эң кыска мөөнөттө бүтүрүшүбүз керек. Биздин деңиз, дүйнөлүк мухиттен эң алыс жайгашкан мекенибизди ири соода жана өндүрүш борборуна айландыра турган бул дорога жизни, өмүрдүн жолу боло турган чоң долбоор. Бул жол ишке ашып кирип кетсе, ички дүң продукциябыздын жылдык өсүү темпи биз көздөгөн 10-12%дан кем болбойт. Урматтуу кесиптештер, алдыдагы бир-эки пландар жөнүндө айта кетсем. Прежде всего, основой нашего успеха является укрепление макроэкономической стабильности путем усиления фискальной дисциплины, проведения правильной денежно-кредитной политики и экономических реформ, направленных на диверсификацию экономики и создание благоприятного инвестиционного климата. Мы продолжим борьбу с коррупцией и с нелегальными финансовыми потоками. В этом нам помогут внедрение новых технологий для улучшения управления государственными финансами и его активами. Разработаются и внедряются в жизнь механизмы поддержки малого и среднего бизнеса для стимулирования экономического роста. Необходимо и дальше улучшать фискальную дисциплину, обеспечивать рост прозрачности и эффективности бюджета. Необходимо активизировать дальнейшее развитие системы банковского сопровождения контрактов. Сегодня перед нами стоит важная задача – обеспечить активное участие Кыргызстана в международных финансовых рынках. Это не просто амбициозная цель, но и жизненно необходимые условия для устойчивого экономического развития нашей страны. Прозрачность государственного управления.
мы будем также активно внедрять принципы открытого правительства, улучшая доступ к информации о финансовой политике и бюджетных процессах. Нам необходимо еще дальше улучшить кредитные рейтинги нашей страны. Это создаст более привлекательные условия для наших инвесторов. Необходимо в кратчайшие сроки вывести на IPO 5-10 наших топовых компаний. Уважаемые коллеги, сегодня как никогда актуально стимулировать муниципальные и региональные органы власти к финансовой самостоятельности и к активному поиску путей повышения местных доходов. Мы начали административные реформы, надеемся, административно-территориальные реформы. Надеемся, парламент нас в этом направлении поддержит. Уважаемые друзья, все эти меры должны обеспечить нашу финансовую самостоятельность и устойчивое развитие в дальнейшем. Кадырлуу мекендештер, биз ааламдашуунун, технологиялык революциялардын, санариптештирүүнүн катышуучулары болуп жатабыз. Бирок жөн эле катышуучу болбостон ушул процесстердин каарманы болуубуз керек. Анткени дүйнө чоң секириктер менен алдыга жылууда. Садыр Нуркожоевич 2023 жылдын 30 декабрында жаңы жылдын алдында ак элбиристи Кыргыз Республикасынын улуттук символу деп таануу жөнүндө жарлыкка кол койду. Ак элбирис Манас Баатырдын тотемдик жаныбары. Ак элбирис адам менен жаратылыштын биримдиги. Залкыр жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун романында тоолор кулаганда деген сүрөттөлүп берилди эле. Бул улуу адамдын бизге калтырган табериги, насааты, көмүскө айтылган баарыбызга тапшырма. Биз экономикада дал ушул ак элбирстин секиригиндей кадамдарды жасашыбыз керек. Бир экономист айткан экен: финансовый капитал становится средством для достижения более высоких целей, когда им управляет с ответственностью и дальновидностью деп. Урматтуу менин коллегаларым, аталган жетишкендиктер жана ишке ашырылуучу пландар бизге жаркын келечекке болгон ишенимди жаратат. Жана ата-бабаларыбыздын акылмандыгына таянып, жаңы бийиктиктерге, ийгиликтерге умтулуу менен жолубузду улантууга күч берет. Баарыңыздарга бекем ден соолук, узун өмүр каалайм. Бар болуңуздар, баарыбыз бир болуу. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.